Ар бир бала ийгиликтүү үчүн жакшы старт алууга татыктуу. Жакшы стартка мектептеги толук кандуу тамактануу да кирет. Күнүгө жыл бою. Мектепте балансталган тамактанууну камсыз кылуу менен биз балдардын толук кандуу өрчүшү үчүн базаны калыптандырабыз. Мектептеги жакшы түшкү тамактануу оңой эмес тапшырма. Мектептеги тамактануу сапаттын эл аралык стандарттарына ылайык келүүгө тийиш. Чечими кандай болууга тийиш? Биринчиден, бул мектеп ашпозчуларын окутуу. Кесипкөй технологдор ашпозчуларга ар бир тамактын жасалышын иштеп чыгууга жардам беришет. Ошондой эле мектеп тамактарынын рецепттерин иштеп чыгуу. Бүгүнкү күндө алардын саны 150гө чукулдап калды. Ар түрдүү меню түзсө болот. Экинчиден, бул мектеп чарбасын, жемиш бактарды, бакчаларды, теплицаларды, бал челектерин жана тоок фермаларын өркүндөтүү. Алар окуучуларды жаңы жана ар түрдүү азыктар менен камсыз кылышат. Мындан сырткары, мектептер ашыкча азыктарды сатуу менен акча таба алышат. Иштин маанилүү бөлүгү мектеп тамактануусун өнүктүрүү үчүн ченемдик укуктук базаны калыптандыруу. Бул көптөгөн ведомстволордун жалпы аракети. Билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, финансы министрлиги, айыл чарба жана мелиорация министрлиги. БУнун дүйнөлүк азык-түлүк программасы. Өнөктөштөр Кыргызстанда мектеп тамактануусун реформалоо боюнча план түзүштү. Анын максаты ар бир мектеп окуучусун окуу жылдын ичинде күнүгө толук кандуу түшкү тамактануу менен камсыз кылуу. Төртүнчүдөн, мектептерди даярдоо керек. Ысык тамактануу, ашканаларда оңдоо иштерин жүргүзүүнү, электр кубаттуулугу жана суу менен камсыздоону талап кылат. Ошондой эле заманбап ашкана жабдыктары, мештер, плиталар, камыр жууругучтар, муздаткычтар жана башкалар керек. Техникалык аталыштарынын көптүгүн кара. Мектеп тамактары коопсуз чөйрөдө даярдалууга жана берилүүгө тийиш. Бешинчиден, бул да өтө маанилүү. Мектеп тамактануусу балдардын жана ашпозчулардын таза колдорунан башталат. Мектеп ашканалары санитардык ченемдерге ылайык келип, азык-түлүк өндүрүшүнүн коопсуздугун камсыз кылууга тийиш. Ал эми балдар тамактануунун алдында колдорун жууп алууга мүмкүн болуу үчүн жуунуу бөлмөлөрү жабдылат. Мектеп тамактануусу көп аракетти жана инвестицияларды талап кылат. Бирок туруктуу социалдык жана экономикалык натыйжаларга алып келет. Бул жетишкендиктердин жогорулашы жумушчу орундарын түзүү жана жергиликтүү өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү. Ошондой эле бул дени сак жана ийгиликтүү муунду тарбиялоо үчүн туура тамактануу маданиятын калыптандыруу.